Бул жер 1984-жылдары таштанды таштоочу жай болгон. Аны Онадыр айыл аймагынын тургуну 74 жаштагы Исаков Эргашбай аттуу жаран атайын өзүнүн үй бүлөсү менен бак эгишкен. Мындан улам 2009-жылдан тарта ушул жерге аренда төлөгөнү менен бүгүнкү күндө бошотуп коюу боюнча сотто иштери каралууда. Кезинде бул жер кароосуз калгандыктан таштанды таштоочу жай болгон. Аны каарманыбыз Исаков Эргашбай үй бүлөсү менен тазалап, жашылдандыруу менен алектенген. Жерди толук кандуу мыйзамдаштыруу багытында аракет көрүлгөн. Бирок ал жерден 2 суу магистралы өткөндүктөн жеке менчикке өткөрүү мүмкүн эмес деген Ош шаардык мэриасынан билдиргендиктен өздөштүрбөй жерге ижара акы төлөп келген. Мэрияга кайрылдым эле. Мэрияга кайрылып, анан барып мындай мен ошол жерди таштан жер бар эле. Ошол жерде жеке менчикке айланчысы болсо документ кылдырайын деп келдим эле. Деп айтсам, ал жерде деди 2 трасса суу өткөн, газ трубы өткөн, жеке менчикке үй курууга вообще мүмкүнчүлүк жок. Ал жер берилбейт. Жашылдандырууга уруксат беребиз деп анан жашылдандырууга мага заключение чыгарып берди эле. Мен ошол документ колума тийгенден кийин мен ойлоптум да, энди заключение алдым, уруксат берди. Налогага барып фотосъемкаланы заключениени көрсөтүп, анан эме кылсам, селхоз эме деп тур деп мага эме жасап берди. Налог чыгарып берди. Кыскасы 2010-2009-жылдан бери иштетилген кылып, анан налог төлөп келдим да шу кезге чейин. Бирок 10 жылдан ашуун ижара төлөп келе жаткан каарманыбызга 2019-жылы Кочкоров Улукбек аттуу жаран бул жердин кызыл китеби бар экендигин айтып, Исаков Эргашбайга жерди бошотуп коюусун талап кылган. Ушул киши болот. Көрүп койгула, сүрөткө тартып койгула. Ал учурда Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовго арыз менен кайрылган. Маселени өз көзөмөлүнө аларын билдирип, чечип берерин жабырлануучуларга убадалаганын айтышууда. Бул багытта Азимов өзүнө карата айтылып жаткан дооматтарды четке кагууда. Эndi bizde мыйзам бар да, мать гиреянелер биз очерт алыш керек деген мыйзамдар бар. Инвалиды первой, второй группы, мать гиреянелер алар биз очерт алат. Ошондой бир эжеге чыгып калыптыр. Мен ал жерде анан барып көрдүм. Ошо каякталгынын билбейм, анан ошо изип чыкканда барып көрдүм. Алар соттошушту анан. Эndi бизде любой маселе сот аркылуу чечилет да эми. Сотко барганда ал киши жеңилип калды да, ошо Исаков деген киши. Эми азыр ошондой журналисттерге барып, ага жазып, буга жазып ошондой кылып жүрөт. Ал эми Ош шаарынын мэриясынын номер 5-Амир Темур муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Мухаммадамин Канатов Исаков Эргашбай аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарында экенин жана таштандыга айланган 3,5 соттук жерге бак эккенин билдирет. Барды группага чыкканда ошол группасын алып туруп, вице-мэрге да бергенбиз, суранганбыз. Бергенде жардам беребиз деп айткан. Ошондо биз да айтканбыз, кандай мүмкүнчүлүк болбосун биздин жителдер кайрылып, мүмкүн болушу талаш тартыш болбосун, шу эжеге мүмкүн болушу жардам берелик деп мен да суранганмын. Андан сырткары 2020-жыл 19 августта мен келгенмин. Келгенден кийин бизге Кочкоров аттуу адамдар келип кайрылган. Выселение боюнча сиздин жителиңиз болот экен дегенде биз айтканбыз, бул жерде налог төлөп келген аксакалыбыз бар. Бул аксакалды нааразы кылбагыла. Бул адам канчадан бир аракет кылган. Бул боюнча дедим, сиздер дедим, кайсы жол менен алдыңыздар, кандай болду деп сураганыбызда, бизге бир кандайдыр бир сөздөр болгон, юристке өткөрүп бергенбиз. Андан кийин алар бизге келбей койду. Келбегенден биз мүмкүн болушуча ошо Исаков Эргашбайге ушул жерди кайтарып бериңиз деп биз да сунуш бергенбиз. Эки тарап ортосунда пикир келишпестик жаралып, 2019-жылдан бери соттошуп келет. 74 жаштагы каарманыбыз Исаков Эргашбай ден соолугуна байланыштуу сот отурумдарга катыша албай калгандыктан жер тилкедеги бак дарактарды алып салуу боюнча үстүбүздөгү жылдын октябрь айында соттун чечими чыккан. Соттун чечимине наразычылыгын билдирип, арыз менен кайрылат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин чечилбей, барбаган, кайрылбаган жери калбаганын айтууда. Мен мисалы үчүн жогоруда отурган, бийликте отургандарга жете албай атабыз. Алар бизди укпайт экен. Мен ошол эле Камчыбек Ташиевга, мына ген прокурор Жолушев Курманкулга, ушул мына
Ош шаарынын прокуроруна, дагы башкаларга бардыгына кайрылгым келет да. Мына адилеттүү сот барбы өзү? Сот бир тараптуу эле чечип коюп атат да маселени. Ушул жерге төлөп келген налогторубузду да эске албай атат. Kimi kolu uzun bolsa, tanış köp bolsa, akçası köp bolsa, öşelerde koldabay bizge oksagan naçar adamlarga yardım berişinglerdi de soranam. Benim üy bölümde 3 semih yaşayt. Öşelerge da üy geregele, ayalım invalid, ağadağı bez otur, yer beriş geregele. Sizlerden sorançım olsa, bizi öşe mehnat kılan yeremin kayra özümüzge alıp berişinglerdi soranam. Бул маселе боюнча экинчи тарап менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Эгерде Кочкоров Улукбек өз пикирин билдирүүнү кааласа, Ынтымак телеканалы чагылдырып берүүгө даяр. Зарина Рахманбердиева, Марыф Шакиров, Ынтымак, Ош шаары.